Назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү студияда Болот Абдыжапаров. Саламатсыздарбы? Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Бишкек шаардык тез жардам борборунун жетекчиси Жаркынбек Касымбеков мырза. Жаркынбек мырза, биздин студиябызга убактыңызды бөлүп келип берип койгонуңузга алгач ыраазычылык билдиребиз. Анан негизи эле баягы биз ооруганда биринчи тез жардамды ойлойбуз да, тез жардам чакырабыз. Анан тез жардам келбесе баарыбыз болгон жинибизди, болгон баягы сөзүбүздүн баарын ошо тез жардамдын кызматкерлерине айтабыз. А бирок тез жардамдын абалы кандай, ал жерде техника кандай, кызматкерлер жетишеби деген көпчүлүктүн баягы оюна келе бербейт да. Сиз ошо азыркы тез жардамдын абалы тууралуу айтып берсеңиз. Тез жардамда кызматтын абдан көйгөйлөрү көп чынында. Эң биринчи маселе болуп бул биздин материалдык техникалык базанын абдан чабалдыгы, начардыгы да. Бул биздин машинелердин эскилиги, аздыгы жетпейт. Силерге болгону мындай салыштырмалуу түрдө айтайын. Илгери Фрунзе шаары болуп турган кезде анда 500 миңге жетпеген калк бар кезде 60-70 машина тейлечи. Азыр мына Кудайга шүгүр, эми шаарыбыз кеңейип чоңоюп атат. Келген коноктор менен кошо эсептесек 1,5 миллион, кээбилер айтып жүрөт 2 миллионго чейин жетет деп. Ошол калкты биз болгону 35 машина менен, жакшы чыккан күнү 35 машина менен тейлейбиз да. Андан тышкары мына көчөлөрдүн азыр мурдакка салыштырмалуу жанагы тыгындардын болушу, шаардын өзүнүн кеңейиши, жан конуштардын көбү, көчөлөрдүн аттарынын жоктору, үйлөрдүн номурлары жоктору, ушунун баары келип айланып келип ошол көйгөйгө биздин тез жардам эл каалагандай тез болбой атканы ошондон да. Анан тышкарыдагы мына мурун подстанциялар деп коет. Мисалы, батыраак жетиш үчүн борборго чакырык келгенден кийин биз түз эле жакын ошо адресине, дарегине жараша подстанцияга бекетчеге жөнөтөбүз да. Ошо бекетчелерибиз тас болуп атат. Болгону 3 эле бекетчебиз бар. Анан ал чоң жана килейген шаарда азыр шаардын кулачы бир аташпасам 45-50 километрге чейин жетет бер жагы эле. Анан жанагындай тыгындар менен барганча эле бер жагы эле жарым саат 40 мүнөт болуп кетет жакшы болгон убакта. Бирок ошого карабай биз мына салыштырмалуу түрдө айтып кетейин. Күнүгө бир жок дегенде 1000-1200ге чейин чакырык чыгып кетет да. Ошолордун чакырык келет, ошолорго биз 37, 34, 35% кечигип барабыз. Ал баягы биздин стандарт боюнча 20 мүнөттүн ичинде жетип барышыбыз керек да. Анан кийинки коюлган ЖПРСтерибиз бар, жанагы спутниковый слежение бар. Андан тышкары жанагы оперативный бөлүмүбүз абдан жакшы жабдыкталган. Грант тарабынан, чет мамлекеттин гранттары тарабынанчы. Ошолор аркылуу биз келаткан машинени станцияга же бекетчеге алып келип анан кайра жөнөтпөй отурбай эле чак эле ошол өздөрүнө беребиз. Жакын арада мисалы 6-микрон жүрсө, эмки чакырык 7-микрон болсо ошол жака ошол эле бригада барат да. Анын баары бизде абдан жакшы жолго коюлган. Экинчи чоң көйгөй бул кадрдын жетишсиздиги. Кадрдын жетишсиздиги бул айлыктын аздыгынан болуп атат да. Мына силерге салыштырмалуу түрдө айтайын. Орточо эсеп менен врачтарыбыз 8,5 миң сом алат айына. Фельдшер медайымдарыбыз 7,5 миң сом алат. Ошол эле убакта жанагы жеке менчик тез жардамдар ачылып кетип атпайбы? Азыр жаагындан кийинки козгарындай абдан көбөйдү. Анткени алар дагы түшүнүп атат, бул абдан пайдалуу, киреше тапчу тармак болуп баратат да. Мына азыр шаар боюнча каттоодон өткөн 21 кызмат бар. Ойлоп эстеп көрүңүздөр. Ошол жака кетип калып атат биздин кадрлар. Анан аларда болсо 3-4 эсе берет, айлыкты көбүрөөк берет. Сөзсүз түрдө өзгөчө алар болсо биздин иштеп кеткен адистерди тим эле колут менен сүйүнүп алышат да. Анткени мындай тажрыйба, мындай бай тажрыйбаны башка жактан топтой алышпайт. Стационарларда же жанагы үйлөрүк медициналык борборлорунда андай топтоо мүмкүн эмес да. Бизде ойлоп көрүңүздөр, күнүгө Кудайдын куттуу күнү 20-25 чакырыкка чыгышат. Анан баары ар түрдүү, ар кылдуу чакырыктар бар, бири-бирине окшобойт. Ошон үчүн
ал адистерибиз аябай бизде гана эмес, бизде чет өлкөдө да абдан баалуу да. Мисалы, ошол жака да кетип жатышат Кудайга тилекке каршы. Анан баягы жол кырсыгына кабылган учурлар да көп болуп атат да. Ошол айдоочулардын баягы тез жардамга болгон баягы мамилеси дагы жол бошотпой койгон. Айрым учурда өткөндө сабап да жиберди окшойт. Сабап кеткен бул инцидент бизге эмес, ушу тез жардам жана жеке менчик тез жардам кызматында экен. Анын дагы бирок кайсыл менчиктин кайсы формасы болсун, деги эле медиктерге болгон азыр мамиле абдан начар болуп турат да. Жеке менчик болобу, мамлекеттик болобу айырмасы жок. Ал дагы бирөөгө ошо тез жардам көрсөтөйүн деп баратканда. Анан мына азыр айдоочулардын маданияты абдан төмөндөп кетти. Жанагы сиренаны күйгүзүп, жана үндү салып баратканда дагы кое беришпейт. Булар бизде атайын ошентип бир жөн эле өтүп кетели деп баратабы деп ойлошобу, тескерисинче кадимкидей эле атайлап тосушат биздин жолду. Анан мына ошонун азабынан дагы эки машинебиз жарыктан чыккыдай кылып чоң аварияга тушуккан. Мына 11-жылы, анан ушул жылы марттын башында. Бирөөсү 11-жылдагыны президенттин катышуусу менен эптеп-септеп атып, баарыбыз чогулуп атып, ошол калыбына келтирип, азыр кайра линияда жүрөт. А экинчи ошол авария болгон машина жатат дагы эле. Азыр эсептетип көрсөк, миллиондон ашык сом керек экен аны. Кээ бир адистер айтып атат, аны эми калыбына келтирип деле мааниси жок дейт да. Кажети жок дейт. Анткени баягы эң негизги детальдары эмеден чыгып калган да, керектен чыгып калган. Анан эми айдоочуларыбыз да ошо туура түшүнсө, ал бир өзүнчө көйгөй. Андан тышкары дагы ушул элибизде дагы бир мындай бизди түшүнүү, тез жардамды эмнеге чакырат, эмне үчүн чакырыш керек деген мындай түшүнүү болсо жакшы болот эле. Анткени болор болбос кезде чакырыктарга да барганга туура келип калат да. Чалганда телефон аркылуу ой өлүп атам, көгөрүп калды, дем албай калды деп шумдуктун баарын айтып чакырышат да. Барсаң жөн эле бир зээрип отурган кемпир болот. Балам келчи отурчу, мен давлениямды текшерип койчу дегенге чейин барышат да, тилекке каршы. Же болбосо колун бир тикенекке сайып алып деле байлап бер дегендер болот. Просто күйөсүң да. Ошол эле учурда мындай аябай бир оор окуяларга да барасыңар да. Сөзсүз түрдө. Кандай окуялар болот мындай аябай бир? Аябай эле азыр мына эми жанагы ылдамдыктын күчөшү менен авариялар да абдан чет жакадагы жолдордо жакшы жасалып келатат улам. Бирок тилекке каршы иреттелеби, жакшы болобу десек, жол жүрүү тескерисинче. Авариялар дагы абдан мындай оор жаракат менен болчу болду кийинки учурдачы тилекке каршы. Болгондо дагы сочетанный деп коебуз, баягы бир эле травма эмес, бир нече травманын түрү менен бир нече адам болот ошо жабыркагандарда. Ошо жардам беребиз, эми жанагындай мына камырдай журулуп калган машинанын ичинен алып чыккан күндөрүбүз болот. Бийиктиктен секирип өлөм деп жана жаштары өзгөчө астына алгандар бар. Ар кайсы ууларды ичебиз, өлөбүз деп же өлүп калса го жакшы. Эми өзүн да кыйнап, элди да кыйнап, ата энесин да кыйнап, мектепти кыйнап, жана чала жан калган суицид деп коебуз, ошолор дагы бар. Күйүктөр менен аябай көп жаш балдар түшөт. Аларга барабыз. Анан мына жакында дагы жана асфальтты түздөгөн машинедагы ошо капыстан тебелеп кетип, ал дагы биздин ошо станциядан жан берди ал бала. Аябай баягы краш синдром деп коебуз. Ал жашоого туш келбес травма да абдан. 20 мүнөт биздин медиктер алышты, 3 жолу жүрөгү токтоп, 4-сүндө оталдыра алган жокпуз да. Анан ушул баягы 2010-жылы 7-апрелде бул баягы эң баягы баатырлык кылган чындыгында ошо тез жардам кызматкерлери болду. Ошо октун арасында жана жарадарларды сүйрөп чуркап жүрдү. Ошол адамдарга кандайдыр мамлекет тарабынан кандай бир сыйлыктар, көңүл бөлүүлөр болду. Баатыр, мисалы үчүн баатыр деп өлгөндөргө, ошо ок жегендерге берди да, медиктерге. Ооба. Эң жакшы туура айтып атасыз. Эми ошол коголаң убакта мен жаңылбайм, эгерде бир гана ошо иштеп турган кызмат ошо медиктер болду десек эч жаңылышпайм да. Анын ичинде ошо тез жардам борбору. Туп-туура айтасыз, окко аралашып, кадимкиде ок атып атты. Бер жакта ушул бизде Ак үйдүн кулкуна чейин кирип барып атышты биздин медиктер. Чында өлүм менен аралашып жүрдүк да. Канчалаган ооруларды алып чыгып кетип, өзүбүздүн станцияда канча жардам берип,
Станцияда керек болсо жанагы канчалаган ондон улам өлүктөр чогулуп атты да чында бизде. Анан биз анан моргко жеткирип аттык ошол. Анан ошол убакта качкан медиктерибизге эми көңүл бурулду. Мындай жанагы сыйлык акы беришти. Ошол убактагы жетекчи эжекебиз даңк медалын алган. Эми бул кеп анда деле эмес. Бул мындай бизге болгон мамилени түпкүлүктүү мындай өзгөртсөк жакшы болот эле да. Мамлекет тарабынан дагы, өзүбүздүн элибиздин тарабынан дагычы. Жол болсо мен азыр ачык эле айтар элем, эгерде алдыбызда кыш келатат, азыркы ушу машиналердин кейпи менен, азыркы айлык акы менен мен билбейм, ушул кыштан кандай чыксак экенбиз деп ушул аябай ошо мен кыжаалат болуп турган убагымда. Анткени азыр машиналер ичи суук, эшиктери жакшы жабылбайт, терезелери чала жабылган, килейген момундай ачык тешиктери бар шелдер. Анан медиктерибиз оронуп алып барабыз тиги эмегечи, чакырыкка. Алар да ошентип жүрүп ойлоп көрүңүз, улам чакырыктан чакырыкка барып жылынганга, чай ичкенге убактыбыз жок болот да. Анан ошентип атып ооруп калышат өздөрү. Ооругандан кийин анын ордуна бирөөнү коюш керек. Ошо жарыбаган 35 машинебизге медиктер табылбай калат. Элестетсеңиз, медиктер ошол машинеге бригадалар табылбай калган күндөр болот да. Кышында абдан кыйын болот, ушу кышта оор болсо биз дагы абдан кыйналабыз го. Анан өзүнчө чоң көйгөй бул жана сел саяктар, бомждар. Аларды эч ким карабайт. Бизден башка эч ким карабайт. Жана Коломто, Фонтан жизни деген коомдук бирикмелер бар. Ошо Кудайга шүгүр, ошолор дагы көмөктөшүп ошолор менен иштешебиз. Аларды алып барганда азап жейбиз да. Чында бир дагы оорукана албайт. Эптеп, септеп, шылтоотап, тиге барыңыз, биздики эмес экен, тияка баргыла, бияка баргыла, анан 5-6 сааттап ташып жүрмөй. Андан кийин алардан кийин эми алар оорулуу адамдар да, жанагындай кургак учук менен ооругандары бар. Биркимдейлер бар, эми элементарно ушунчалык кир невозможно адамдар бар да. Өткөндө ошол интернет булактарына телевидение чыкты, ошол бир оорулууну тез жардам 6 саат бою ооруканадан ооруканага ташып жүрүп, бир дагы оорукана кабыл албай койду депчи. Ушундай учурлар көп болобу? Көп эле болот. Бул баягы ушунчалык көйгөйгө тийген, анан кийин ашып ташып кеткен инцидент болду да. Бул 6 саат өтө эле көп да. Мисалы 2 саат, 3 сааттап ташыганыбызды айтпай эле жүрөбүз, чын айткандачы. Андай фактылар толтура. Бирок бул конкреттүү ушул факт боюнча чоң мындай разбор болду. Министрликтечи. Министрдин өзүнүн катышуусу менен разбор болду. Тиешелүү ошол ооруканалардын жетекчилери өзүнүн жазаларын алды. Бирок андай болгон күндө деле балким эми убагында жардам берсек, балким. Бирок акыбал абдан эле оор болчу ал баланын. Бирок сактап калмакпыз, балким. Ошол убагында эме болсо, бирок ташып жүргөн менен биздин медиктер да жанында болду, баягы жөн калтырган жокпуз. Ал убагында ошо жардам берип аттык. Ошол машиненин, бирок тилекке каршы машиненин ичинде. Ойдогудай баягы реанимационный отделенияда баары бир болбойт да, бөлүмдөгүдөй. Анан мындай проблема аябай көп. Баягы оордугун карашабы же кандай болот, ошол случайдан кийин дагы буйрук чыкты. Эч кандай тез жардам менен келгенден кийин бир дагы оорукана отказ кылбай, жолтоо болбой. Эмнеден улам баягы отказ кылат? Баягы пропискасы жок дейт же? Жок. Бул баягы биздин профиль эмес деп коет да. Ал баягы тромбоэмболия болгон, өпкөнүн артериялары. Ошону баягы убагында биздин эме дарыгер так эле тапкан экен. Аны баягы скрытие сойгондо дагы билинди. Бирок билбейм негедир ошол оорукананын дарыгерлери жок, биздики эмес, бизге эмес деп ошол мындай аябай баалуу убактыбызды коротуп алдык да. Анан бир жума мурун ич ооруп ич өткөн экен, ошого дагы жармашып калышты. Анда бул жай болчу да. Ич өтүп аткан экен, тияка баргыла деп. Инфекциялык больницага аяка алып барып, анан ичи ооруп атканда балким сокур чеги же эмнеби деп Мамакеев клиникасына алып барып, андан кийин келип ооруканага, шаардык ооруканага, андан кийин кайра кардиология институтуна 2 жолу келип, республикалык больницага ушинтип ушул 4-5 оорукананын ортосунда жөн эле баягы пинг-понг
тобундай эле ары бери кеттик да, ошо кыйналдык. Анан бул тилекке каршы маалымат каражаттарына чыгып кетти. Баягы жанында достору, туугандары жүргөн, алар чыгып кетип, ошол башында такталбагандагы маалыматтар чыгып кетти. Анан чоң резонанс жаратты да тилекке каршы. Анан эми баягы биз азыр өзү капиталисттик өлкөдө жашап атабыз да. Анан кээ бир ушундай социалдык маселелер баягы социалисттик өлкөнүн баягы эсир убагындагыдай болуп бир маселелер да. Мисалы ошол эле тез жардамды бир толук болбосо дагы жарым-жартылай бир акылуу кылып койсо болбойбу? Жок, менин оюмча тез жардамды, мамлекеттик тез жардамды акы кылган болбойт, туура эмес. Бул уже өзүбүздүн жанагы азыркы кездеги биздин баш мыйзамга, андан кийинки кодекстерге, андан кийинки мыйзамдарга эч туура келбейт да. Эгерде ошо мисалы акы төлөгөндөй кылып койсо, балким жанагындай анча-мынча жок, акы төлөгөндөр мына жеке менчиктер бар болуп атпайбы? Аларга жок, эми мындай болуп атпайбы? Мисалы отуруп алып эле үйгө эригип эле чакырып койбой, сиз жогоруда айткандай колуна тикене кирип кетсе деле чакыра бербей, баягы ойлонуп калабы дейм да, адам чакырганда төлөш керек. Ошон үчүн баягы кээ бир учурда эми ага деле мыйзам бар да, жанагы ложный калп чакыруу деген бар, ложный вызов. Бирок эми аны мындай процедурно аны акы чүкүсүнө жетип, аны мойнуна коюп, ал акыны 4000 сомго чейин экен, аны алып эми административный штраф. Аны алганча эми ал чоң жумуш да. Ал үчүн сотко кайрылыш керек, анан тийиштүү органдардан келиш керек. Ал атайын бир өзүнчө бөлүнгөн администратор керек, аны менен турушкан. Бирок бир чети ошондой идея болгон, биз да ошо министрликтен ошол маселени көтөргөнбүз, ошол мындай жарандардын да жоопкерчилигин көтөрүү боюнчачы. Жок дегенде бир нече инцидент болуп элге көрсөтүп койсок, эл да ойлонот эле да. Же болбосо дайын жок чакырып ойноп тамашалагандар да болот. Бияктабыз, тияктабыз деп коюп. Же болбосо мына чакырдыбы, эми биз жыргагыбыздан кечиккен жокпуз да. Кечигип атсак, өздөрүнчө алып кетип калышы мүмкүн. Биз аны бара дарекке барабыз, жок ордунда. Же биякта бирөө жатат деп чакырып коет, ордунда турушпайт, жооп бербей коет телефондорго. Андан кийинчи ушундай маселелер көп аябай. Мына сөзүм кур болбосун, жылына 200 миңден ашык чакырыкты ошо тейлесек, ошонун 12 миң, 13 миңи жалаң ошо ложный вызовдор. Чоң ойлоп көрүңүздөр, бир жылына 12 миң, 13 миң чакырыкты ошо дайын жок барабыз, дайын жок ошо ордунда жок болуп калат, адресин туура эмес айтып койгондор болот, калп эле чакырып койгондор болот, ушундай да. Эми сиз баягы акыркы мезгилдерде саясатка дагы мындай аралашып калган баягы жайыңыз бар да. Жаштар саясатына, анан баягы чоң саясатка деле аралашып жүрөсүз. Анан мен айтайын дегем, азыр жаштар аябай көп чыгып атат да. Кыйкырып чыгып атышат, өкмөттү, президентти, депутатты сындап чыгып атышат дегендейчи. Анан сиз өзүңүз ушу системада аралашып калган адам катары баягы ошо жаштардын ушундай кадамдарын балким бир альтернативный бир нерсе сунуштабай эле жөн эле мындай курулай сын болуп калып атат да. Сиз ошол баягы азыркыда баягы тез жардам болсо да өкмөттүн бир бөлүгү да. Сиз көрүп атасыз, аралашып атасыз баарынча. Мен эми азыр тез жардам мамлекеттик кызматка тийиштүү мамлекеттик бюджеттик организация иштеген үчүн эмес. Мен ар дайым эле мурун мындай өзүнчө бей өкмөт уюмунда иштеп жүргөндө эле айтып ошондой позициямда болчумун. Эми сындаш оңой. Сындаш оңой. Сиз жогоруда өзүңүз жакшы айттыңыз. Мындай альтернатива, конструктивдүү бир нерсе сунушташ абдан кыйын. Аны иштеп чыгыш, сунуштап коюш деле оңой. Аны ошо ишке ашуу жолдорун табыш, ага тийиштүү каражат табыш, кандай процедура болот, же болбосо мыйзам долбоорун жазыш оңой, олтоң иш эмес алчы. Анан азыр мына жаштарыбыз эми бирок активдүү болгону жакшы, чыксын, ооба. Бирөөдө көзгө сай айтып турганы жакшы. Бирок азыркы мурдакы өткөн режимдерге караганда азыр сыңдаш оңой, жеңил, коркунучсуз. Биз убагында катаал убакта 2005-жылы, 2006, 2007, 2008ге чейин ошо жүрдүк, жанагы антихипик программаларына канчалаган жанагы 2006, 2007 оппозициянын чоң жүрүштөрүнө дагы катышып, активдүү катышып, башында жүрдүк жаштардын ошондо убагында. Вот ошондо абдан кыйын эле да.
кандай бир азапты көрчүбүз, коркутууларды, үркүтүүлөрдү, кадимкидей ошо жакындарыбызга үркүтүүлөр болчу. Мен өзүмдү 1,5 сутка уурдап кетишкен. Мына кадимкидей мен бир жертөлөгө жатып чыккам, түшүнүксүз эле. Мына ошол кездеги мен өзүм саналаштарыма айтсам, төбө чачы тик туруп ишенишкен эмес. Анан кийин мына жанагы Садыркуловдун инциденти чыкпадыбы, ошондон кийин так эле ошого окшош болгон да. Ага 2 жыл боло элек деле, ошо 2006 жылы, бул ноябрда болгон окуя да. Жана эсиңиздерде болсо 2 ноябрь мы ждем перемен деп катуу чыкканбыз. Жоон топ болуп, жаштардын өзүнчө колоннасы болот деп чыкканбыз да. Анда ошол жанагы форум, жаш саясатчылар форуму, ошол кездеги активисттер, ошо Мамасалиев, Гүлшайыр Абдрасулова, Адил Турдукулов, Калыс Төрөкулов, Руслан Чыныбаев деген жигиттер бар эле да. Күчтүү жигиттер эле, действительно. Баягы мындай эле чочоңдоп чыгыга калган эмес, убагында өзүнүн башынан бир нерсе талай нерсени өткөрүп, бир нерсе колунан жасап, мындай бир жыйынтыкка жетип, ийгиликке жетип, анан студент болуп эле баягы. Эми студент окуш керек, кичине биринчи билим алыш керек, тажрыйба топтош керек да. Анан жөн эле мына биз жаш элек, окуч элек деп сүйлөй берген болбойт. Биз жаңылсак боло берет, бирөөнү ушуга айтсак боло берет эмес. Биз ошол кезде аракет кылчубуз. Сын айттыңбы, артынан сунушта. Же болбосо бир нерсени айт, жолдорун көрсөт. Жок дегенде сен сындап аткан маселени терең анализде, башка дүйнөнү изилде деп. Ошол дүйнөдө кандай болуп атат ошол маселе боюнча деп. Мисалы хипик боюнча абдан терең анализдер чыгарып, аягы жүрө отуруп, мына чын эле хипиктен мен эч мына коркуусуз, үркүсүз эле айтам, ачык эле жалаңыч жаштар алып калды Кыргызстанды. Кызылдап. Азыр ошол эле ошо хипиктин демилгечилери ошо хипикке кирсек жыргамак экенбиз деп түшпөйбү дагы эле. Эми азыр айта берет да. Кандай болмок болсо алар гарантия бере алабы? Кепил боло алабы? Кандай болмок? Эгер андай болбосо. Азыркы эң негизги биздин тармактар кандай маселеге тушукмак, алар да айта албайт да. Биз андан кийин мына февралда 2006 баштадык, майда баштаганбыз. Майда жүрүп отуруп ошол анда Кулов премьер-министр болчу, кызылдап отуруп аны кирбей өзү дагы ошонун арды отставкага кетти. Сотко берген мен. Жеке өзүм ошо Куловду ошол кезде сотко бергем. Ушундай ошо биздин беделибизди чүргөн программага сиз сунуштап аткан үчүн сотко берем деп. Моралдык сиздин укугуңуз жок деп чыкканбыз катуу. Ошондо ал абдан күчтүү эле. Анан акыры ошо 2007 февралда мындай апогей, бир нерсенин апогей болуш керек да. Ошол эң жеткен точкасы ошол болгон. Биз сырткы карызды төлөөнүн альтернатив жолдору деп чоң конференция өткөргөнбүз. Аяка ошол азыр кийинки мына Отунбаева баштап, Абдрахманов баштап, мурдакы премьер-министр Жумалиев, баардык төбөлдөр, ошол эксперттер, Мамбетов ошол кезде нефтетрейдердин дей койчу, чоң эрдеги кызык болсо ал маалыматтар интернетте эле бар. Абдан анда ушунчалык чоң жакшы чоң эме өткөргөнбүз да. Сунуштарды киргизгенбиз кандай кылышты. Бул тилекке каршы ошол кездеги саясатчылар абдан мындай кызганыч менен мамиле кылышкан ошогочу. Анан 2007 андан Кулов чыкты фронт деп. Биз ага принципиалдуу турда каршы болдук. Кандайча? Өкмөттө отурганыңызда бир сөздү сүйлөп, чыгып калгандан кийин, сыртка чыгып калгандан кийин башка сөз сүйлөп, анда убагында айтпайт белеңиз. 2006 ноябрда эмне айткан жоксуз деген ошо тарихте биз ага түзмө-түз каршы чыктык. Бирок баягы эмне деп койчу эле оруста, друг моего врага мой друг, враг моего врага мой друг деген бар го. Ошондой тарихте Өмүрбек Текебаев Бакиевке каршы чыккан үчүн гана ошол Куловго ошо алардын баягы кызыкчылыгы биригип кетти да. Алар колдоп туруп алышты. Ошол кездеги Адилет Айтыкеев, Жаңыл Мамбетказиев беле жигит ошол Канжар деген уюм түзүшүп ошол бизди ошол чоң саясатчылар мына акыры жүрүп отуруп каяктагы провокацияны ойлоп таап, жанагы Жомарт Сапарбаев деген торпедасы мененчи. Ошондо ошолор $1000 берди. Ал өзү $1000 кадимкидей бизден байке деп эле чуркап жүргөн студент бала болчу да. Биз болсо эми Кудайга шүгүр ошол кездеги акча таап, мындай өзүбүзгө өзүбүз тың эле адамдар болчубуз.
Анан контрагым акча жок деп менден жалдырап сурап, мен карызды четин өзүм берип, четин карыздап ошого койчу эми жана бала бөөдөн бөөдө окуга чыгып калбасын деген акчаны келип биздин собранияда мына мени сатып алганчат деп, мени ошо фронтко чыкпагыла, кошулбагыла деп эме болот деп провокация кылган да. Анан кийин биз билип отурабыз, ал баягы өзүнүн өйдө жакта турган ата мекендеги патрондор айтып ошо түткөнүчү. Же болбосо биз жана антихипик чоң уюм, жүрө туруп жебе деген чоң уюмга уюшканбыз да. Абдан мощный организация болгонбуз. Биздин ошол кезде оюбуз Кыргызстанды ошо консолидацияга алып келип, жаштардын баарын башын бириктирип, чоң жаштардын слетун өткөрөлү дегенбиз. Ошол датаны белгилеп койгонбуз. Ошого каржыны издеп жүргөнбүз. Азыр мындай болуп калды. Анан ташталган чыгарышпадыбы анын баарынчы. Ушул окуядан кийин сиз ушу жаштар биригет, баардык жаштардын башы биригет деп ишенесизби, же жаштар жанагындай болуп эле саясий? Бул мага дагы мындай бай тажрыйба болду да. Мен оюмча бул жерде качан болбосун тилекке каршы мен дагы андан кийин деле көп чоң окуялар болуп атты. Бул жаштарды чоң саясатчылар, тажрыйбасы мол саясатчылар тилекке каршы андан кийин деле аябай далай колдонуп кетип атышат да. Жөн эле жанагы пушечный мясо, торпеда кылып эле колдонот, убагында колдонот. 7 апрелде эле эмне болду, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Анан колдонуп деле андан кийин мындай өзүнүн максатына жеткенден кийин бул жерде саясатта туура эле айтылыптыр, баягы улуулар айткан, көсөмдөр айтканда ошо саясатта жалаң гана ошо кызыкчылык бар деген чын эле экен. Анан эми бирок башы биригет. Бирок чоң, эгерде чоң маселе, бийик маселе болсо, эгерде действительно ошонун мындай жете турган максаты бийик болсо, биригет. Бирок жанагындай кызыкчылык, майда кызыкчылыкка баарын башын бириктирем, бир саясий партия бириктирем деген бул болбогон эле кеп. Анткени болбой эле кызыкчылык ойноп кетет. Жанагы жаштардын арасында эле тилекке каршы жанагындай улуу муундагы тийиштүү трайбалисттик, кызыкчылык, кландык, тармактык, жердештик, партиялык деген кызыкчылыктар ойноп кетет да тилекке каршы. Ошолор макул бирикти дейли. Бийликке келди дейли. Жоопкерчилик ала алабы азыркы жаштар? Баягы ар кайсы тармак, мисалы сиз медицина тармагын, дагы бирөө экономика, ушундай бир мындай бир көзгө басар жаштар барбы? Мен айтпадымбы, чында мына тажрыйба жаш деп курчтук менен эле жалаң баары иш бүтпөйт болот. Негизи туура түшүнөлүчү, шунучу. Анан ойлогола мына өзү 40тан ашып алып анан чоңоюп алып анан айтып атканын кара депчи. Өзү жаш кезинде кандай сүйлөчү эле деп. Жок, чында. Бул өзү эзелтеден келаткан эволюциялык постулат да. Бирок жаш болуп тургандан кийин жарабай калып, кара болуп калбаш керек да. Баарын өзүнүн убагында болгону жакшы, чында. Мисалы азыр мен ойлойм, ушу адам өзү башы баардык тажрыйба жагынан жетилип келе тургандай убагы бул 30тан 45ке чейинки активдүү убагы да. Ошол кезде эмне иш берсең дагы көзү жетип, майын чыгара иштер, билимде тийиштүү ага чейин билим алса, тажрыйба алса деген кеп да. Анан бул жаштардын баарын эле карматып коюу деген мен ойлойм жаңылыштык. Бул жерде бул чоң бийик Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн бийик максатка бириккен баардык муундардын мындай туюму болуш керек да. Ошондо гана, же болбосо ошол эле Советтер Союзунда иштеп кеткен улуу аксакалдарыбыздын асылдай ойлору бар, асылдай тажрыйбалары бар. Аларды да алышыбыз керек. Биз эми бир нерсени түшүнүп алсак да, сөзсүз түрдө артка кылчактап, таш ыргытып, андайыбызды токтотушубуз керек. Негизи ушул өнөкөтүбүздөн арылмайынча бизде өнүгүү болбойт. Колдон келишинче өткөн жаш адам деле жеке өзүнүн турмушунда өтүп кеткен турмушунан өтүп кеткен жашоосун жакшы нерсени алып алдыга умтулуш керек. Азыркы жаштар анан өткөн менен дагы өтө эле жуурулуп, камыр жумул кечке эле жашай берген болбойт. Сөзсүз түрдө алдыга азыркы турмушту бекем сезип, анан алдыга ачылыш керек да. Ошондо азыркы жаштардын көбү айтып атат, ушу бийликте отурган аксакалдардын баягы моралдык дагы, финансылык дагы, баягы энергиялык дагы баягы дарамети түгөндүү депчи. Эми булар кетиш керек депчи. Эми туура, физиологиялык дагы моменттер бар да. Бул жерде өтө эле жанагы
улгайып калганда эми жүрөк баягы эмес, көбүрөөк чарчайт, мындай коркогураак болуп калат, мындай өтө мындай осторожный, мокойт дегендечи. Анан кээ бир маселелерде, кээ бир меле шаардыктагы шарт мындай өткүрлүк да керек да, жаштында да деми керек да. Анан баягы энергия күчтүү болуп туруш керек чында. Анан же болбосо азыр карап көрсөңүздөр, азыр деле ушу мен таң калам да ушундай адамдаргачы, советтер доорунан бери эле баягы эски картадай болуп эле кел ачпайбы дагы элечи. Бүт ошол этапты өтсө деле ушул же балким алар ушунчалык баягы алмаштырылгыс адистерби же кандай. Бирок азыркы системанын жаңырбай, улам эле баягы стагнацияга келип атканыбыздын бирден бир себеби деп дагы мен ойлой берем да ошончу. Бизде мен ар дайым айтып келем, мурун деле айтып келем, 10 жыл мурун деле 2005-жылдан бери айтып келатам. Ошо бизде тилекке каршы ошол эгемен соңку тарыхыбызда мурункудай мындай адистерди даярдоо, ыраттуу даярдап, мындай горизонтальный, вертикальный ротация деген тажрыйба алмашуу деген система такыр коюлган эмес да. Адистерибизди, жаштарыбызды даярдап таптоо деген системасы таптакыр жок. Азыр баягы эле эскилер ойлойт, анын тартып алчудай мындай абдан кызганыч менен мамиле кылат да жаштарга. Анан жаштар эгерде көтөрүлүп атса, мындай чочугансып кээ бир чыгып калып атпайбы, депутат болуп калып атышат. Эме болуп калат, баягы мен жогоруда айткандай эле ошол кызыкчылыктын же кландык же башка нерсе, бирок баягы компетенттүүлүк же болбосо өзүнүн дарамети эмес да, башкача бир жолдор менен келип атат менин оюмча. Же болбосо өз күчү менен келип, мындай өзүн көрсөтүп, действительно өзүнүн бир толук кандуу программасы менен чыгып, проектси менен чыгып, жеке эле шайлоо парламент эмес, мен тармактарды айтып атам да. Андайды деле көрө элекмин. Бирок арасында ошол жоон топ жанагы ортоңку звенодо баардык министрликте, тармактарда карабай мен мындай байкап коюп жүрөм. Абдан мындай жүрөк жылыткан адистерибиз бар. Ошо орто жаштагы балдар бар, бир нече тилден билген, өзүнүн жумушун аябай жакшы так аткарган, билген жакшы балдар бар. Эми ошолорду көтөрсө да, ошолорду мындай ошол эле статс секретарлар, ошол эле жаңы келген министрлер, мисалы үчүнчү, ошо карап туруп жердигине же өзүмдүкү меники же дебей, өткөндүкү же азыркы тигил партияныкы дебей, жеке өзүнүн башына карап, өзүнүн сапатына карап, ушу компетенттүүлүгүнө карап көтөрүп өстүрүп эме кылса, өзүнө смена даярдаса, мисалы ар бир келген жетекчи ойлосо да, менден кийин эмне болот бул жер? Бул жерге ким келиш керек? Кандай мен жок дегенде өзүмдүн орун басарлыкка чейин кимди ошо даярдап кетишим керек? Кыска 2-3 жыл мурун ичинде депчи, кадр даярдаш керек. Тилекке каршы андай система жок болуп атат. Балким ошону закондуу түрдө, мыйзамдуу түрдө киргизиш керек. Жанагы закон о госслужбеге киргизиш керек өзгөртүү. Жаркынбек мырза, биздин студиябызга келип ушундай ачык сөзүңүздү айтып, ушундай кызыктуу маек куруп бергениңизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу медицина илимдеринин кандидаты, Бишкек шаардык тез жардам борборунун жетекчиси Жаркынбек Касымбеков мырза болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфир аркылуу жолукканга чейин саламатта болуңуздар.